Ветер на улице. Просто нереально. Болжол менен саат 4:20 чамасында башталган шамал 40-50 мүнөткө созулган. Таңга жуук кулаган бактар, тытылган көрүнөк жарнактардын сүрөттөрү интернет түйүнүндө желдей тарады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында шамалдын ылдамдыгы секундасына 15 метрге жеткен. 23 сентябрь күнү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында катуу шамал катталды деген маалымат келип түшкөн. Катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 15 метрге жеткен. Учурда шамалды иликтөө боюнча, шамалдан кыйроолорду иликтөө боюнча жеринде комиссия иштерди жүргүзүп жатат. Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан материалдык чыгымдар такталып жатат да. Катуу шамалдын кесепетинен шаардын 8 жеринде бак тарактар кулаган. Ал эми Айни, Чыңгыз Айтматов көчөлөрүндө жайгашкан турак үйдүн чатыры толугу менен кулап, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолду тосуп калган. Бишкек мэриясы шамалдан жабыркагандар жоктугун айтышты. Эч ким жабыркаган жок. Аман эсен баары тең. Анан эң чоң бак бул Коюн Козоо көчөсүндө жыгылды. Эртемен саат 6-дан 5 мүнөт өткөндөн кийин биздин Бишкек Жашыл чарбасынын кызматкерлери дароо эле ошол жерге чыгып, батыраак кесип жолду тазалаганга аракет кылышты. Жолдун баары азыр ачык. Бирок майда чүйдө жанагы бактардын сындыктары учту, көп түштү. Ошон үчүн биздин шаар тургундар кичине коркту окшойт, аябай көп болду. Жок, коркпоңуздар, 8 эле бак болду. Ошондо дагы эскирип калган эле бактар жыгылды. Жаңы бактар баары тең абалы жакшынакай. Анан кийин жанагы жарнама тартылган эки көчөдө баннерлер үзүлдү. Аны болсо жер тилкесин пайдалануу, анан кийин курулуш башкармачылыгынын кызматкерлери дароо чыгып азыр алууда. Ал эми түндүк электр ишканасы авариялык кырдаалды жөнгө салууга даяр экендигин, эгер чакыруу болсо дароо жетип барышаарын билдиришти. Эске салсак, Борбор калаада буга чейин да бактардын бутактары сынып, жеңил унааларды басып калган көрүнүштөр көп эле жолу катталган. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.